Эми Асага полисин түндүк тиркемеси аркылуу 2 мүнөткө жетпеген убакытта ала аласыз. Бул кызмат мобилдик тиркеменин менин автокаражатым бөлүгүндө жайгашкан. Анда унаа боюнча маалымат автоматтык түрдө чыгат. Болгону камсыздандыруу компанияны жана канча убакытка алууну тандайсыз. Биякта болсо кайсыл компаниялар аркылуу сатып алат, полис ошол компанияларды тандайт да жөн эле ичинен. Кийин цель буга чейин максаты боюнча бул эмнеге жанакы жазылып турбады беле, эмне үчүн алынат экен, бул такси үчүнбү же перевозка кылып же өзү жөн эле айдаган үчүн. Кийинки справочник боюнча буга чейин мен айтып кеткен же өзүнө эле алат, же башка дагы жарандарга да ал машина менен колдонгонго страхование боюнча. Муну баскандан кийинки баракчада өзү буга чейин тандаган боюнча маалымат чыгат. Бул эмнеге жасалган? Жаран тандаш үчүн. Эгерде туура эмес страховой компанияны тандап алса, артка чыгып туруп кайра оңдоп кеткиш үчүн. Төлөмдү Мегапей, Мбанк, Оденги жана банктык карталар аркылуу жүргүзсө болот. Ийгиликтүү ишке ашкандан кийин полисти түндүк тиркемесиндеги санарип документтер бөлүмүнөн дароо көрө аласыз. Бул жарандардын убактысын үнөмдөп, убарагерчиликтен арылтат. Санариптик жана жөнөкөйлөштүрүлгөн кызмат президенттин иш башкармасынын башчысы Каныбек Туманбаевдин катышуусу менен расмий түрдө ишке киргизилди. Бул жерге келип, убактыңыздарды алып, кереги жок. Мына түндүк тиркемесине кирип эле, бат эле мына азыркы түшүндүрүп бергендей 1 мүнөттүн ичинде толугу менен мына төлөп коюуга мүмкүнчүлүк бар. Кичине мүмкүнчүлүктөр болушу мүмкүн, бирок кайра кирсеңиздер бул бүгүнкү күндө толугу менен иштейт. Бизге урматтуу президентибиз тапшырма койгон, толугу менен ар бир мамлекеттик бүгүнкү күндө органдар толугу менен мына ушул кызмат көрсөтүү ушул түндүк тиркемеси аркылуу болот. Жарандардын ыңгайы үчүн биринчи этап менен түндүктөн унааны камсыздоо тиркемеси иштелип чыкты. Эми 1 айдан кийин кыймылсыз мүлктү да онлайн камсыздоого шарт түзүлөт. Бул система кадастр менен интеграцияланып, бардык маалыматтар автоматтык түрдө жүктөлөт. Анткени бүгүнкү күндө Кыргызстанда көп жеке компаниялар бар. Бул кызматты предоставлять эткен. Ошон үчүн биз өзүбүздүн мындай бирликтүү националдык системаны түзүп чыктык, иштеп чыктык. Ошо жана айтып кеткендей эле ошо түндүк тиркемесине интеграция кылып, бүгүнкү күндө жарандарыбыз толук кандуу түндүк тиркеме аркылуу Асаганы ошо страховой полисти алса болот. Бул түндүк тиркемесиндеги кызматтар жарандардын убактысын үнөмдөп, мамлекеттик кызматтарды алуу процессин кыйла жеңилдетет. Эми жакында автоунааларды каттоо дагы онлайн жүрүшү күтүлүүдө. Бул жумуштар менен токтобойбуз. Санариптештирүүнү аягына чейин биз жеткизиш керек. Бул санариптештирүүнүн биринчи максаты бул эмне? Бул мындай кезектерди алышыбыз керек. Жарандарыбызга мамлекеттик кызматтын баарын оңой, анан мындай үйдө эле отуруп эле алгандай кылышыбыз керек да. Анан кийин ушул жумуштун баары эң аягында биз коррупцияны жок кылганына келтирет. Асага полисин алуунун акыркы күнүндө онлайн 1 мүнөттө 15 миңден 22 миңге чейин жаран алууда. Кеңсеге келип кезек күткөндөрдүн да саны арбын. Өлкө боюнча 1 миллион 600 миңден ашуун унаа болсо, мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы 300 миңдей унааны камсыздады. Анын уставдык капиталы 1,5 миллиард сомго жакын. Мамлекеттик компания болгондуктан жарандардын ишенимине чоң. Тиркемеси аркылуу камсыздаган бул мыйзамдуу. Анткени мына өзүңүздөр билгендей бүт жана электрондук документтердин баары ошо түндүк тиркемеси аркылуу эле болот да. Ошон үчүн ошо түндүк менен камсыздап 1-2-3 мүнөттө эле кылып койсоңуз, гаилерге да көрсөткөнгө же болбосо бардык мыйзамдуу жол ошол да. Ошон үчүн мен жарандардан сурап кетет элем. Ошо мына бүгүн эртең бүрсү күнү паникага калтырбай эле, дагы убакыт бар, ошол бүгүн эле акыркы күн экен деп туруп, баары тең теге паникага калтырып, шашып, ушул жака очередке келиштин кереги жок. Үйүңүздөрдөн эле бүт мобилдик приложение аркылуу камсыздап койсоңуздар болот. Асага полиси сизди ири чыгымдан коргойт. Болгону 1 жылга 1680 сомдон баштап унаанын жылына жана кыймылдаткыч көлөмүнө жараша төлөнөт. 1-июлдан тартып полисти албаган жарандарга айып салына баштайт. Айып пулдун суммасы 3000 сом. Иния Тергешева, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.